Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн кичине Москвада чечилбеген кыргыздар үчүн чечилбей калган экиле проблема бар деп атылык. Бирөөсү 18 жашка чыкканга чейинки балдардын ОМС садикке барганга, школго барганда. Анан экинчиси баягы эле ушу, по-моему, груз вести боюнча да. Анан азыркы учурда буюрса ОМСтин да вопросу чечилди окшойт. Анткени мурда күнү биз барып тапшырып келдик медстраховкага. Буюрса понедельник алабыз. Анын үчүн эмне кылыш керек? ОМС алыш үчүн. ОМС алыш үчүн сөзсүз түрдө квартирада же бир прилагающий территорияда Москванын атасы дагы, апасы дагы, баласы апасы менен же атасы менен бирөөсү менен регистрациясы болуш керек. Ошол регистрацияны алып, паспорт перевод, свидетельство о рождении перевод алып туруп, МФЦга барып, МФЦдан оозунда турган дежурный кыздардан вопросторго жооп берип, талон берген кыздардан ошол сурасаңыздар, для граждан СНГ, то есть для граждан Кыргызстана на ребенка медицинское страхование. Десеңиздер образец берет, ошону менен толтуруп, ошол образецти толтуруп, анан өзүңүз сизди чакырган окного барасыз. Окного баргандан кийин полный документтерди тапшырсаңыз, эгер баардыгы туура ката эмес жазылган болсо кабыл алат да 3 күндөн кийин сиздерге медицинский страхование берет. Анан айта кетчү нерсе, жана юридический адрес гостиница, хостел болсо болбой калышы мүмкүн. Эмнеге регистрацияңыз? Анткени кички балдарды соответственно андай жерге регистрация кылбайт. Ошондуктан башында биринчи жолу Москвага келгенде баланын да миграционкасы, ата-эненин да миграционкасы таза учурда кошуна колоңдорго же бир тааныштарга сүйлөшүп 3 айга квартирага, квартирага экөөнү бир жерге регистрация кылганга аракет кылыңыздар. Анан ошол экөө бир жерде регистрация болсо, ошол регистрация бүткөнгө чейин барып медицинский страхованияга, МФЦга, ошол регистрацияга прикреплен ошол райондун МФЦсине барып медицинский страхованияга тапшырсаңыздар, 3 күндөн кийин аласыздар. Андан кийин садикке дагы, мектепке дагы, больницадагы прикреплять эткенге оңой болот да, жеңил болот да, иштериңиздер жеңилирээк бүтөт. Анан эгер ошо ата-энеси мурун келип, анан юридический адреске же болбосо кандайдыр бир гостиница, хостел, общежитияга регистрация болгон болсо, анда ошол ата-энеси квартирасы бар бирөөнү же ошо жаңы келген бирөөнү доверенность жазып берип баласына, ошол доверенность менен ошол жаңы келген кишини экөөнү бир жерге регистрация кылып, анан ошол жерден ата-энеси барып, ошол доверенность менен жазылган киши барып туруп МФЦга тапшырса, медицинский страхование дагы алганга болот. Бир чети ошол жагын ойлоңуздар. Анан сөзсүз түрдө доверенность жазылган киши менен кички баланын регистрациясы бир үйдө болуш керек. Анан ошол районго тийиштүү да бир жолу айтайын, МФЦга барсаңар, МФЦ деген эмне дейсиңер болушу мүмкүн. Многофункциональный центр дейт. Ар бир райондо бар. Ошол райондордо ар бир кишиден сурасаңыздар, соответственно, регистрация квартирага жасаганда сөзсүз ошол МФЦга барасыздар. Кайра эле ошо регистрация жасалып колуңарга алгандан кийин эле ошол эле күнү медицинский страховкага ошол жерден эле тапшырып койсоңуздар болот. Баарыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Түшүнбөгөн сурооңуздар болсо же бир кандайдыр бир жеткире албай калган болсок, комментарий калтырып койсоңуз, колдон келишинче бошогон учурда жооп берип коебуз.